туугандар, саясат өзү ыплас кир нерсе экени чын көрүнөт. Кайсыл калпка, кайсыл ушакка жооп бергенге жетишейин. Туугандарымды калп менен уруп жамандап жатасыңар. Шайлоо учурунда WhatsApp группаларга жамандап жатасыңар. Эми болсо 1 жыл мурун дебатта болгон видеодогу мен айтпаган сөздөрдү монтаждап айтты деп жатасыңар. Иштейинби же ушактарга жооп берейинби? Деги качан кыргыз оңолот, качан ушактан, калптан кутулабыз? Унутпайлы, калптын өмүрү кыска. Ушак, калпка жооп бергенге убакыттар, мамлекетибиздин өнүгүшүнө иштейле. Бизге эл берген 5 жылдык мөөнөт өтө аз. Бизге Кудай берген өмүрлүк мөөнөт өтө аз. Андыктан ушак, калпка көңүл бурууга укугум жок. Мамлекетке, элге иштегенге милдеттүүмүн. Медералиев. Тыныбековага 2 баатир берилди. Дагы кайсы балбандар баатирлүү болушту. 13 январда Бишкекте эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик департаментинен кабарлашты. Мелдеш 13-14 январда Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүүдө. Чемпионаттын ачылышында күрөш боюнча Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрүн жана дүйнө чемпионатынын байге ээлерин сыйлоонун расмий аземи өттү. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик департаменттин директору Канат Шабданбаев, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Нурланбек Исмаилов, күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев, машыктыруучулар, спортчулар жана демирүүчүлөр катышышты. Күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызына баатирлердин ачкычын тапшырды. Ошондой эле эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Эрназар Ахматалиевке 2 бөлмөлүү баатир жана дүйнө чемпионатында күмүш байгенин ээси болгон Бекболот Мырзаназар уулуна 1 бөлмөлүү баатир берилди. Мындан тышкары машыктыруучулар Руслан Маджинов, Ислам Тазабеков жана Нурлан Такировдор акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Кыз-келиндер күрөшү боюнча вице-президент Динара Исаева, кыз-келиндер курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков менен Айсулуу Тыныбековага баатирлердин ачкычын тапшырды. Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын коло байге ээси Алибек Осмоновго 1 бөлмөлүү баатир белек кылды. Булак, Говори Чекит ТВ. Шайырбек Маматтокторов, бийлик жана байлык үчүн казак элин ушуга жеткирген Назарбаев Токаев режиминен аалат. Казакстанда эч кандай саясий реформалар жүргөн эмес жана саясий атаандаштык болгон эмес. 14 январда Назар Ньюс маалымат агенттигине жарандык активист Шайырбек Маматтокторов: Шайырбек мырза, Казакстанда кылмышкер менен динди туу туткандар биригип кетип, абал көзөмөлдөн чыгып, кан төгүлгөн жагдай орун алды деген маалыматтар желдей тарады. Мунун чындыгы барбы? Элдик толкундоолор башталган кезде казак бийлиги өзүн жоготуп койду. Назарбаев менен Токаевдин кландар аралык тирешүүсү ушул абалга алып келди. Башаламандыктар башталган кезде кландардын бири кылмышкерлерди, экинчи тарап динчилдерди колдошуп, кырдаалды курчутуп өз пайдасына буруп кеткиси келди. Ошондуктан башка региондордон өзгөчөлөнүп Алма-Ата шаарында мародёрлук, талаптоноо, кол салуулар жана ок атышуулар орун алды. Ал эми күч органдары жана армия толук деморализация болуп, бир нече күн бийлик шалооруга дуушар болду. Ал ортодо күнөөсүз жарандардын бир бөлүгү жалданма бандиттердин колунан, экинчи бөлүгү кийинчерээк күч органдарынын колунан курман болушту. Ошол эле кезде күч органдары тараптан да жоготуулар болду. Тилекке каршы жарандарга күч колдонуу орун алып, алардын өмүрүнө реалдуу коркунуч пайда болду. Казакстанда кош бийлик аякталдыбы же күрөш уланабы? Казакстанда кош бийлик балким аяктагандыр, бирок ал нерсе өтө кымбатка туруп калды. Анткени эгемендиктин бир бөлүгүнөн ажырап калышты. Анткени ички маселесин чече албай Орусияга кайрылганы. Мындан ары казак бийлиги Орусиядан көз каранды болуп калды. Ансыз деле Мадуманын депутаттары ачык эле түрдө Түндүк Казакстандын территориясы Орусияга таандык деп айта башташты. Атүгүл Казакстанда референдум өткөрүп, Орусияга кошулуу демилгесин көтөрүп жатышат. Демек, Казакстанда эч кандай саясий реформалар жүргөн эмес жана саясий атаандаштык жок болгон. Оппозициянын тып-тыйпыл кылып, үй бүлөлүк жана кландык башкаруу өкүм сүргөн. Назарбаев Токаев режими чирип, коррупцияга малынып, көздөрүн май басып калган экен. Өлкөнүн эркиндигин, анын аймактык бүтүндүгүн, анын элин, жерин жана мыйзамдарын ыйык сактайм деп ант берген президент мындай кадамга барбаш керек эле. Бийлик жана байлык үчүн казак элин ушунчалык оор күндөргө дуушар кылган Назарбаев Токаев режиминен аалат. Булак, Назар Ньюс, Чекит ТЖ.